Саламатсыздарбы? Сын ой жүгүртүүнүн кезектеги ыкмасы бул ийри жол деп атап алдык. Башкача айтканда орус тилдүү педагогикалык адабияттарда зигзаг деп аталып жүрөт. Бул өзүнүн аталышында актайт бул ыкма. Биринчиден бул ыкманы качан колдонсо болот? Аябай эң пайдалуу жана эң натыйжалуу болот деген жер бул деген аябай өтө эле көлөмдүү маалымат менен иштеш керек болгондо колдонсо болот. Ошондой эле ошо көлөмдүү материалды кыска мөөнөттө өздөштүрүш керек болгон учурларда бизде көп эле болот. Мисалы программа боюнча кайсы бир темага бөлүнгөн саат мисалы жетишсиз болушу мүмкүн. Же бир тема боюнча бир нече параграф каралган китепте. Же болбосо кайсы бир себептер менен убакыт кемип калды. Бирок көлөмдүү материалды баары бир класс менен, балдар менен, аудитория менен өздөштүрүш керек. Ошондой учурда ушул зигзаг ыкмасын же болбосо ийри жол ыкмасын пайдалануу аябай натыйжалуу болот жана иш дагы жыйынтыктуу болот. Бул эмнелерди берет? Айттык. Биринчиден ийри көлөмдүү, аябай чоң көлөмдүү материалды өздөштүргөндө ошону майда чүйдөсүнө чейин окуп, ошону түшүндүрүп, мындай эч нерсени калтырбай билсе болот, үйрөнсө болот. Экинчиден, ошо маалыматты өздөштүрүү процесси деги эле окуу процесси, тигил же бул текст менен таанышуу процесси интерактивдүү түрдө жүрөт. Жөн гана ар бири өзү окуп, өзүнүн ою менен, өзүнүн суроосу менен калбастан, балдар өз ара баарлашат, өз ара бөлүшөт билгендери менен. Албетте бул ишти мугалим уюштурат, мугалим багыт берип башкарып турат. Дагы эмне берет, эмне артыкчылыгы бар? Бул окутуу процессине класста болобу, аудиторияда болобу, канча бала болбосун, баардыгы тең, бирдей тең катыша алат. Анан дагы жакшы жери эмне натыйжаны берет? Негизи адатта көлөмдүү текст окуганда эң кыйын нерсе, мектеп окуучулары, студент гана эмес, негизи тажрыйбасы бар адамдар үчүн деле бир ошо тексттеги, ошо материалдагы бир ток кетер жерин, бир негизги жерлерин ажыратып бөлүп алуу, ошого көңүл буруу, ошого үстүндө ой жүгүртүү, ошонун негизинде тыянак чыгаруу кичине кыйын болот да. Себеби көлөмдүү материал деген эмне, көлөмдүү текст деген эмне? Бир эле мезгилде көп нерселер жөнүндө айтылышы мүмкүн, туурабы? Көп, мисалы, темалар бир мезгилде каралышы мүмкүн, бирдей чогуу алып кетиши мүмкүн, мисалы. Ошол мезгилде ушундай негизги жерлерин, ток кетер жерлерин ажыратып бөлүп караганга мүмкүнчүлүк берет. Анан балдар ушул процесске катышуу менен өзүлөрүнүн окуп тапкандарын, негиздүү деп белгилеген жерлерин башкалар менен бөлүшүп, башкаларга айтып бере алат. Болгондо да башкалар түшүнгүдөй кылып, башкаларга жеткиликтүү кылып айтып берген көрүнөт. Дагы бир нерсе, бул башка адамдар менен иштеше билүү да, пикир алмашуу, бирөөнүн сөзүн угуу, бирөөгө суроо берүү, түшүнбөй калганын кайсы бир мындай этика талап кылган формада сурап билүү сыяктуу мындай кептик көнүмдөргө, социалдык көнүмдөргө дагы үйрөнөт. Анан дагы жакшы жери, бул ыкманын өзү аябай түрдүү иштерди талап кылгандыктан, балдар түрдүү иштин түрлөрүн аткаргандыктан, жекече, топ менен, жалпы топ менен иштөө сыяктуу түрдүү иштерди аткаргандыктан, бул жерде сын ой жүгүртүү ыкмаларынын башка түрлөрүндө колдонсо болот. Бул жерде класстерде колдонсо болот, ошол эле таблица түзгөндө колдонсо болот, сынквен түзсө болот. Бул иштин түрлөрүн дагы бир эле мезгилде кеңейте алат. Ийри жол ыкмасын кантип колдонсо болот? Деңгиси, баардык эле сабакты мугалим өзү алдын ала ойлонуп, даярданып келиши керек болот. Мисалы, мындай жакшы ой бар да, мугалим сабакка чейин канчалык жакшы иштеп, канчалык даярданса, көп убакыт кетсе, сабак учурунда ал ошончолук көбүрөөк эс алат десе болот. Мындай багыт берип, балдардын иштегенине гана көз салып турат да, мындай сүйлөп чарчоо деген жок. Себеби бул милдетти, бул ишти балдар аткарышы керек болот. Демек, эң башкысы бул
мугалимдин алдын ала даярдыгы керек болот. Ири жол ыкмасын колдондо алдын ала даярдык кандай керек? Биринчиден, албетте сиз текстти бөлүп аласыз. Кайсы текст менен ушул ыкманы колдонушуңуз керек. Ошол текстти алдын ала бөлүкчөлөргө бөлүп аласыз. Бул бөлүүнүн кандай эрежеси бар? Мисалы, тексттин көлөмүнө жараша 5ке бөлдүк дейлик. Текстти 5 бөлүккө бөлдүк же 4 бөлүккө бөлдүк дейлик. Ошого жараша сабактагы балдардын санын дагы чакан топко бөлөсүз дагы. Ар бир чакан топтун ичинде тексттин бөлүгү канча болсо, балдардын чакан топтогу саны да ошончо болуш керек. Мисалы, сиз текстти 4 бөлүккө бөлдүк дейли. Сабакка келип, сабактагы балдарды сиз 3 топко бөлөсүз. Бирок 3 топтун ичинде ар бир тобунда 4төн бала болуш керек. Себеби сиз текстти таратканда ар бир чакан топко текст толугу менен берилет. Бир балага тексттин биринчи бөлүгү, экинчи балага тексттин экинчи бөлүгү, үчүнчү балага тексттин үчүнчү бөлүгү, төртүнчү балага тексттин акыркы бөлүгү берилет. Ошентип бул бир чакан топ болот. Балдардын экинчи чакан тобуна дагы эле ошол текстти толугу менен бересиз. Биринчи бөлүк биринчи бала, экинчи бөлүк экинчи бала болуп. Үчүнчү топко келгенде дагы ошол эле текстти толугу менен бересиз. Чакан топтун ичинде 4 бала тексттин ар бир бөлүгүн бирден алышат. Ошого жараша текстти сиз ар бир бөлүгүн номер коюп койсоңуз болот. Мисалы, биринчи бөлүк, экинчи бөлүк, үчүнчү бөлүк, төртүнчү бөлүк деп сан менен белгилеп койсоңуз болот ар бир үзүндүнү. Же болбосо, эгерде мүмкүнчүлүгүңүз болсо, ар бир бөлүгүн түстүү кагазга чыгарып алсаңыз болот. Мына тексттин биринчи бөлүгүн жашыл кагазга чыгарып койдуңуз, экинчи бөлүгүн ак кагазга чыгарып алдыңыз, үчүнчү бөлүгүн кызыл кагазга чыгарып алдыңыз, төртүнчү бөлүгүн бир көк кагазга чыгарып алдыңыз. Болбосо кичирээк класстарда колдонуп атсаңар, же болбосо бул негизи маанилүү эмес, студенттерге деле кызыктуу болот. Ар бир бөлүктү, мисалы, бөлүктүн бурчуна бир түс менен тегерекче чийип койсоңуз болот, же бир канатча коюп койсоңуз болот. Биринчи бөлүктүн белгиси мисалы сары тегерекче болот, экинчи бөлүккө кызыл тегерекче коюп койдуңуз деп. Демек, дагы бир жолу кайталайм, сиз баягы алып сабакта колдоном деген текст канчага бөлсөңүз, балдардын чакан тобундагы балдардын саны дагы ошончо болуш керек да. Анан ар бир чакан топ балдардын тобу бирдей текст алат. Демек, ар бир чакан топтун ичинде биринчи үзүндүн алган бала бар, төртүнчү үзүндөн алган да бала бар. Баардык үзүндөн алган балдар ар бир топто болот. Ишти кантип уюштурасыз? Балдарга таратып берип, эмне иш кыларыңарды түшүндүрөсүздөр да. Биринчи алгач, ар бир бала өзүнүн алган текстин өз алдынча окуп, ошол текст менен өз алдынча иштейт. Башкача айтканда, бул жекече иш. Балдарга түшүндүрөсүздөр, биринчиден канчалык убакыт бересиз? Мисалы, 5 мүнөт берем балдар, ар бириңер өзүңөрдүн колуңарга тийген текстти окуп чыккыла. Мазмунун түшүнүңүздөр биринчи. Экинчи, силердин үзүндүдөгү эң маанилүү идея, маанилүү ой, маанилүү маалымат эмне экен? Ошону бөлүп ажыратып алгыла. Үчүнчүдөн, аны силер кандай түрдө башка балдарга тааныштырасыз ошону? Класстер түзүш керек деп чечсеңер, класстер түзгүлө. Албетте, буга чейин балдар класстер деген, таблица деген эмне экенин билиши керек да, мурунку сабактардан. Бул жерде эгерде мурдатан түзбөгөн болсо класстер, ошол жерден киргизе коюунун кереги жок. Себеби ири жол ыкмасы өзү эле чоң ыкма, бүтүндөй сабакты ээлей турган ыкма. Андыктан башка иштин түрүнө көңүл буруунун кереги жок. Бул бөлүктө эң башкысы ар бир бала өзүнө берген текстти өз алдынча окуп, талдап, түшүнүп, ошол жерде мазмунун эң башкы нерсеси эмне экендигин аныктап билип, ошону башкалар менен бөлүшкөнгө даярданышы керек. Жана балдарга кандай түрткү берсе болот да. Бул жерде жоопкерчилик жөнүндө кеп кылса орундуу болот да. Айтыш керек: балдар, силер ушул топто биринчи бөлүктү алган сен ганасың. Жалгыз гана сен алдың. Башка балдар бул бөлүктү окубайт. Ошондуктан сен канчалык туура түшүнүп, канчалык толук түшүнүп, канчалык толук балдарга айтып бере алсаң, сенин классташтарың, сенин группалаштарың ошо сен айткан бөлүктү ошончолук толук билет. Демек, балдардын билгени, билбей калганы үчүн сен жооптуу болосуң деп айтыш керек да. Бул балдарга жетиштүү эле түрткү бере турган нерсе. Анан дагы кызыктуу нерсе, жоопкерчилик алат. Жана
өзү жеке жооп берет экен, демек өзү башкалардын көңүлүн бура турган жалгыз адам болот экен. Бул мындай ал дагы жакшы кызыктуу нерсе да, балдарга түрткү бере турган. Ошентип балдар өз алдынча өзүнүн ар бир бөлүгүн окуп чыгып, өзүнүкүн даярдап, кайсы жери маанилүү экен, эмне жөнүндө айтылыптыр, жекече ишти ошентип аякташы керек болот. Дагы айта турган нерсе, мисалы менин тажрыйбамда болгон, биз кыргыз тили боюнча сабак өтүп, кайсы бир теманын үстүндө талкуу жүргүзүп жатканда, балдарда болот текстте бир белгисиз сөз туш келип калышы мүмкүн. Аны да алдын ала айтышыңар керек. Сиз жекече ишиңди аткарып атканда текстте түшүнүксүз сөз барбы жокпу деп баягы мугалим карап турат да, окуп атабы, кандай кылып атат. Бала кол көтөрүп, түшүнүксүз сөз болсо түшүндүрүп, акырын айтып берсеңиздер болот. Бул жекече иш болгондуктан суроо жараткан сөздү жалпы класска айтып берүүнүн кереги жок. Себеби деген балдар, башка балдар өзүнүн ишин аткарып атат. Ошон үчүн жеке суроо берген баланын жанына келип, аны айтып берсеңиз болот. Ошентип жекече иштери бүттү, андан ары топ менен иштөө болот. Бирдей номерлүү же бирдей түстүү текстти алган балдар, алар өз-өзүнчө топ болуп биригиши керек. Бул экинчи бөлүк сабактынчы. Сиз айтасыз, балдар окуп бүттүңөр, силерге берилген 10 мүнөт бүттү. Эми кана биринчи текст кимде эле колуңарды көтөрүлө? Балдар көтөрөт. Же болбосо чоңураак балдар болсо биринчи тексттин биринчи үзүндүсүн алгандар кимдерсиңер? Кана силер класстын бул жерине келип чогулгула. Экинчи бөлүгү кимде экен? Кана сиздер бул жерге келип чогулгула. Үчүнчү бөлүгү кимде экен? Силер бул тушка келип чогулгула. Төртүнчү үзүндү кимде экен? Кана силер могу канаттын же аскаттын жанына келип чогулгула. Деп баягы биринчи чакан топторду аралаштырып, кайра башка чакан топтор уюшуп калат да, 4 чакан топ пайда болуп калат ушунда. Эгер башында калса 3 эле топко бөлүнгөн болсо, азыр болсо 4 топко, тексттин үзүндүлөрүнүн санына жараша 4 топко бөлүнөт дагы. Аларды силер эксперттик топтор деп атайсыңар. Же болбосо билермандардын тобу болот. Эмне үчүн? Себеби деген биринчи үзүндүнү алган балдар өзүнчө чогулду да, алар баары тең биринчи үзүндүнү окуган балдар. Демек алар биринчи үзүндүнүн мазмунун билүү жагынан эң биринчи эксперттер. Алардан башка эч ким билбейт класстачы. Ошол жерде чогулган 3 баладан башка эч ким билбейт аны. 4. Ошон үчүн аларды эксперттер деп атайбыз. Алар өз ара баягы топтор, жаңы топтор курулгандан кийин тексттин бөлүмдөрүнө жараша аларга тапшырма бересиздер. Азыр силер өзүңөрдүн окуганыңар менен өз ара бөлүшкүлө, талкуулагыла. Балким туура эмес түшүнгөнүңөр бар, бири-бириңерге суроо бардыр, пикир алмашкыла. Кайсыл үзүндүнүн айтылган кайсы ойду негизги деп бөлүп алдыңар, кайсыл маалыматты башка топтордо билиш керек. Ошону силер аныктап, талкуулап, пикир алмашып, тактап аласыздар дагы. Анан силердин бир жалпы жообуңар болуш керек. Демек, макул. Баарыбыз тең азыр өзүбүздүн тобубузга кайтып келебиз. Эксперттик топтон чыгып, кайра баштапкы тобубузга келебиз. Ошондо мен ушул бөлүктөн, биздин үзүндүдөн, биринчи үзүндүдөн, мен өзүмдүн тобума эмнени айтып берем. Ошону макулдаша аласыздар. Бул дагы белгиленген убакыттын ичинде болот. Сиз албетте айтышыңар керек. Балдар, эксперттик топтогу ишиңер, силердики жалпы талкууңар мисалы 10 мүнөт болуш керек, же 5 мүнөт болуш керек. Ошол убакыт бүткөндөн кийин сиздер команда бересиңер. Балдар ишиңерди жыйынтыктагыла. Да бир жарым мүнөт калды. Анан бүткөндөн кийин сабактын 3-чү бөлүгү бул балдар кайра баштапкы топторуна кайтып келет. Бирок буга чейин балдардын даярдыгына жараша, өзүңүздүн көздөгөн максатыңызга жараша ушу эксперттик топтогу бир кошумча ишти да берип койсоңуздар болот. Мисалы, алар өзүнүн үзүндүсү боюнча бир чакан суроолор даярдап алса болот. Мунун максаты эмне? Башка балдардын түшүнгөн түшүнбөгөнүн, жакшы түшүнгөнүн текшерип алсаңар болот да. Бул кошумча иш болуп эсептелинет.